айрыкча тойду токтото албагандар, кредит алгандар өтө көп да. Бул кадимкидей эт жөө, жылкы союу өтө маданиятсыздык да. Жөн эле аң сезимдүү кишиге бул азыр силер ошону обсуждать этип атасыңар. Сойбосо уят да деп. Анан тарбиянын жоктугу, вообще пунктуальность деген жок. Кыргызда пунктуальность деген жок. Акимдин кандай иши бар азыр? Аким азыр тоже бездельник эле мындайча айтканда. Албаса, оларды тартипке келтире албаса, тарбиялай албаса, ал калп эле Тайка эженин аркасынан келген бир бечара. Ошондой бечара кадрлардын аркасынан ушундай акыбалга келип тыгылдык уже. Эле токтотсаңар, кыргыздардын бир 5 жыл токтотконун көрөсүңөр кыргыз кандай экенин. Анткени кыргыз эли билесиздер, башка улуттарда эле акча табат өзү, бирок башка улуттардан жаман жашайт. Неге? Алардын акчасын жок кылып атканы ушу дардаңпоздугу. Ушуну тыялык эле уурдап да акча табат, коррупция кылып да табат. Буну тыя алсак биз коррупция да азаят. Кыска эле айтып коеюнчу. Той ашты 200дөн 300гө чейин деп жазылыптыр да. Ошону мындай 20 баштап бир 150гө чейин деп койсо, кээ бири 50 адам чакырып эле той өткөргөндөр бар да. Буга биз 200дөн 300гө чейин деп 200дөн 100 конок чакырылса уят, 200дөн 300гө чейин деп ойлоп калып атат да. Ошону 50 адам чакырып эле үйлөнгөндөр бар. Чындыгындачы. Ошол анан кийин айрыкча тойду токтото албагандар, кредит алгандар өтө көп да. Анан ушул көз өткөн жерде баягы кыргызбыз да, кошуна колоңдун үйүнө кичине тамак жасап коет, көбүнчө эле мына өзбек туугандарда суюк тамак жасап коюп, азыр вообще кирбейт. Эл деле 95% кабыл алат да, эл даяр болуп калды. Муну көп созуштун деле кереги жок. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы кимде кошумча, алымча сунуш? Кубаныч байке. Оглу атабы, урматтуу бир туугандар. Ушунун бардыгычы, бул ушул законду жазып кереги жок болчу. Такыр элечи. Неге? Бизде тарбия жок, маданият жок. Өтө жакшы тарбиялаган киши ошо сайыз кезинде эле көп улуттар өтө аң сезимдүү улут, ошол жерде адам өлүп атса ал тамак жебейт. Мен ошондой тарбиялангам. Мен кичинекейимен эле бала кезде атам менен урушчумун. Не бул жерде өлүп атса силер күлүп отурасыңар. Тарбия жок бизде. Ошол нерсени, по-моему, мен мынтайын деп атам. Ушул закон ишке ашып кеткенче керек болсо, баягы илгерки замполит дегендердей болчу эле го, бир элдерди көрсө бала төрөлгөндөн баштап өлгөнчө, бүгүн эртең өлүп атса дагы кулагына шуурап коюш керек экен кичине. Тарбия бербесек болбой калыптыр элибиздин. Бул кадимкидей эт жөө, жылкы союу өтө маданиятсыздык да. Жөн эле аң сезимдүү кишиге бул азыр силер ошону обсуждать этип атасыңар. Сойбосо уят да деп. Анан тарбиянын жоктугу, вообще пунктуальность деген жок. Кыргызда пунктуальность деген жок. Өзүңүздөр билесиздер, тойду 6-га чакырса 8-де келет, чынбы? Такыр пунктуальность жок болуп атат. Ушуну биз чөтө бир ушундай айыл өкмөттөрүнө баягы замполиттерди бирлөрдү киргизишибиз керек болуп калды. Эгерде айыл өкмөтү ушундай эле груженный болсо, мурдагыдай совхоз колхоз жок. Айыл өкмөтүнүн башка эмне иши бар азыр, чындап эле? Же болбосо акимдин кандай иши бар азыр? Аким азыр тоже бездельник эле мындайча айтканда. Жөн эле лента кесип калыптыр элдер ошондой да. Атак булар чындап эле эгерде ал элди башкара албаса, аларды тартипке келтире албаса, тарбиялай албаса, ал калп эле Тайка эженин аркасынан келген бир бечара. Ошондой бечара кадрлардын аркасынан ушундай акыбалга келип тыгылдык уже. Дальше больше нельзя. Муну ошо вовремя келсе ал тамактын пиширип кереги жок азыр. Атчан келгени жок да. Саат 2-де бүгүн коюлат десе 2-де келиш керек. 1 саатта коюп туруп кайра кетип калыш керек. Айыл жерлеринде ашка калса ашка калсын, вообще запрет этиш керек. Муну ушуну зомбулук кылсыңарбы, жалынасыңарбы, ушуну эле токтотсаңар, кыргыздардын бир 5 жыл токтотконун көрөсүңөр кыргыз кандай экенин. Анткени кыргыз эли билесиздер, башка улуттарда эле акча табат өзү, бирок башка улуттардан жаман жашайт. Неге? Алардын акчасын жок кылып атканы ушу дардаңпоздугу. Ушуну тыялык эле уурдап да акча табат, коррупция кылып да табат. Буну тыя алсак биз коррупция да азаят. Анткени министр неге коррупцияга барып атат? Өлүмгө чакырат же тойго чакырса
Министрдин эч курса аялын жөнөтөт 5000 сом берип. А министрдин досу көп болуп кетет. Жөнөкөй жүргөндө bir 20 досу бар же жок. Министр болоруң менен кыргыз ушундай эл 200 досу болуп кетет. 200дөн 100-үндө bir жылда той болот же өлөт. 500 000 ошо той топурга эле табыш керек. Анан уурдайт министр ошол эле. Коррупция да жоголот. Шуну зомбулук кылып болсо дагы өткөрүш керек. Кандай болсо дагы, жалынып болсо дагы. Ошондо анан көрөсүздөр, мына ушундай bir кубанч деген ака айтты эле, чындап эле ошондой экен деп. Ушул рахмат. Рахмат чоң, Венер Кылбековна. Туура айтасыз, агай, сизге кошулам. Себеби деген тартипти биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи диний жактан болобу, моралдык жактан болобу. Андан кийин ошол маселени көтөрүш үчүн биз жана маданияттуу тарбияны обучение боюнча өткөрүшүбүз керек да деп ушинтип ойлойм. Эң туура мен кошуламын Кубаныч ага, себеби бул мыйзам башка мыйзамдардан өтө өзгөчө мыйзам да. Себеби бул мыйзам канчалык сапаттуу кылып жазып туруп биз кабыл алып ошол мыйзамды чынында аткартырсак, биз элибиздин маданиятын, укуктук, саясий маданиятын өтө өзгөртө алабыз. Биз чынында эле бул жаңы өсүп келаткан биздин жаш муундарга туура тарбия беришти биз өзүбүз туура эмес берип атабыз да. Өзүбүз сарамжалдуу болбой, өзүбүз балдарыбызга көрсөтүп атабыз да. Анан кийин алар кандай болуп чоңоет биздин артыбыздан. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзамдын өзү мааниси өтө чоң, өтө бийик. Ошого чынында ушунча чоң кыйынчылыктарга карабастан Окбек Зулпикарович чыгарганыңызга абдан дагы бир сыра ыраазычылык айтып коеюн дейм. Анан кийин чынында эле мына мыйзам жазыш оңой эмес, бирок ушуну чуть-чуть мына немелер механизмдерин неме кылышайлык. Мен дагы жардам берейин эгерде менин баягы юридический эмелерим билимим керек болсо, мына эксперттерди угайлык бардым. Анан кийин ал комитетке Кудайым буйрса биз чыгарсак, сөзсүз түрдө өтө чоң сүйүнүч менен бул немени биз палатага чыгарабыз. Бирок сапаты жагын эгерде сиз ушу макул болсоңуз, биз дагы кошулуп сизге өзүбүздүн немебизди может жазып берелик. Рахмат. Мен макулмун. Анда мына ички иштер министрлигинен дагы берсеңиздер, кодекс боюнча биз акылдашалы. Аткаруу бийлиги бериңиздер. Комиссия түзөлү, Динара Хашимовна. Комитеттин алдында ушул мыйзамды эки чокуга алып чыгардагы комиссия. Бирок муну созбой бир 10 күн ичинде карап чыксак да. Созо берсек дагы кете берет, ошо бойдон актуальность жоголот дагы. Комиссияга комитеттин палатадан юристтерди кошолу керек болсо. Юротдел бар жогорку кеңештин, ички иштер министрлигинен, мына министрлер кабинетинен неме кылсын? Чогуу. Ооба. 10 күнгө деле. 10 күндө бүтүрөлү муну аркылуу. Айтыңыз. Эме бул мыйзамды жүзөгө ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ролу күчтүү болгондуктан ушул комиссия түзүлсө, Союз МСУдан кошуп койсоңуздар. Жок, Союз МСУ менен кеңеш керек да, алар өздөрүнчө союз бар да. Министрлер кабинетинен ошол азыр эле тактап албайлы кимдерди кошобуз, кайсы структуралардан? Министерство культуры, маданият министрлигинен, анан юстиция министрлигинен дагы бир өкүл кошулуш керек. Анан башына айтып кеттик, Окбек Зулпикарович, жана дин өкүлүнөн да кошсак, каршы болбосун. Комиссияга кошуп койсок болот.